Кейде biz Алла Таалага дуа кылып, тилегибизди сурагандан кийин, ошол тилеген нерсебиз дароо болбой калса, биз кыжаат болуп калабыз да. Алла Таала менин дуамды кабыл кылбай койду окшойт депчи. Алымдар айтышат, ушул дуа кылган адамга 3 нерсе болот дейт. Эң биринчиси, дароо Алла Таала ушул дуа кылган, сураган, тилеген нерсесине бергендиги. Экинчиси, ошол нерсесине сооп кылып акыретке сактап койгондугу дейт. Же болбосо үчүнчү нерсе, сиз Алла Тааладан бир жакшылыкты сурап дуа кылып жатасыз. Балким дуа Алла Таала сиз сураган нерсени дароо бербеди, бирок ошол дуа кылгандыгыңыз үчүн Алла Таала сизди башка жамандыктардан, бале апаттардан, кырсыктардан, оорулардан сактап коет экен. Ошондуктан урматтуу туугандар, эгерде тилеген нерсеңизге жетпей калсаңыз, көз алдыңызда көрбөй калсаңыз, кыжынаат болбоң, капа болбоң. Алла Таалам ошол сураган нерсеңизди же акыретке даярдап койду сооп кылып, же болбосо сизди бир жамандыктан сактады. Ошондуктан эч качан кыжыраат болбосоң, дуаны көп кыла бериш керек. Хадисте дагы айтканда, эмне дейт? Ушул 3 нерсени айткандан кийин, демек дуаларды биз көбөйтөлүкпү деген да. Ооба, дуаларды силер канчалык көбөйтсөңөр, Алла Таала ошончолук кабыл кылып турган болсо кабыл кылат, соопту кыяматка сактап кое турган болсо, соопту кыямат күнүнө сактап коет, же болбосо силерден жамандыктарды алыс кылып сактап турат деген. Алла Таалам баарыбызды өзү сактаган болсун.